Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү, жайыт, айыл чарба маселелери, аймактын суу менен камсыз болуусу, калктын аялуу катмарына камкордуктар, жергиликтүү кеңешке келген жаңы жүздөр жана башка ушул сыяктуу маалыматтар менен ачык өкмөт долбоорунан тааныша аласыз. Андыктан өткөрүп жибербеңиз. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Огантала жамааттык мультимедиа борбору жана алып баруучусу Гүлназ Камбарали кызы. Депутаттар жергиликтүү бюджеттин чыгымдарын текшере алышабы деген теманы бүгүн талкуулайбыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Жергиликтүү кеңештин 3 жолку депутаты Кадича Жумабаева мындай деди. Чыгашаларды жергиликтүү депутаттар текшерсе болот. Бюджетти караганда бөлүп берет дагы, ошонун чыгашасын кийин текшерет да, бул каерге жок кылдыңар деп. Могол айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты Марат Токтобаев мындай деди. Текшере алышпайт, көзөмөлдөйт. Мисалы үчүн жылдын башында бюджет каралганда бардыгын по направлению берет. По направлению бергенден кийин ошону мисалы үчүн депутаттар ошону көзөмөлдөп турат. Действительно ошол жол менен кеттиби деген мааниде. Эгерде кеткен болсо, анын расшифровкасын сурайт, расшифровкасын көзөмөлдөп карап турат. Текшере албайт. Өзүнүн аймагынын экономикалык жана өнүктүрүүнүн жана бюджеттин пландарын долбоорлорун, пландардын аткарылышы жана бюджеттин толтурулушу жөнүндө отчетторду алдын ала карайт. Алар боюнча өздөрүнүн сын пикирлерин даярдайт. Зарылчылык туулса, аларды кеңешке киргизет. Тоо Гүлү балдар бакчасынын башчысы Абдыкеримова Бактыгүл төмөндөгүлөрдү айта кетти. Түздөн түз текшерет да, себеби айыл өкмөтү жергиликтүү шайлаган депутаттар бюджетти бекитип берет. Бекитилген бюджетти кайсыл жакка кандай жумшалганын өздөрүнүн ичинен комиссия түзүп текшерет түздөн түз. Могол айыл өкмөтүнүн башкы эсепчиси Зиягүл Укубаева төмөндөгүлөргө токтолду. Мен өзүм сессия мезгилинде, мисалы үчүн жылдын башында мисалы үчүн алар өзүлөрү бюджетти бекитип берет да. Ошон үчүн алардын текшергенге акысы бар. Мен өзүм отчет тапшырам. Ар бир чыгаша боюнча. Алар текшергенге акысы бар, текшере алат. Мисалы үчүн 20 жылдыктын отчетун 25 январда тапшырдым. Эмне иштер аткарылды, бюджетте эмнелер каралган, эмнелер аткарылды, эмнелер аткарылбай калды, себеби мындай деп ар бир жасалган иштер боюнча, ар бир чыгашалар боюнча отчет тапшырылат депутаттарга. Бухгалтердик документтерди эми специалисттер эмес да, эми текшергенде делечи. Алар өнүгүү планды мындай жазылат да, жазуу түрүндө. Жана түшүнүшөт, ошондуктан болсо керек. Атак отчету мен өзүм тапшырам. Алар талап кылат тапшыр деп. Көзөмөлдөгөнгө укугу бар, көзөмөлдөшөт. Сиздер ачык өкмөт аталышындагы эфирди уктуңуздар. Эфир Фридрих Эберт атындагы Кыргыз Республикасындагы фонд тарабынан колдоого алынды. Микрофондо Гүлназ Камбарали кызы болду. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.